Азыр учур болуп турат, эгерде кимдир бирөө жылдык бергиси келсе, ошого акча ун сатып алып, жардыларга таратсын, маскаларды таратсын, мына окшогон жанагы антисептикалык аппаратында жанагындай каражаттарды урматтуу бир тууган таратсын, мечит медресеге жардам берсин, ооруканага жардам берсин, койкаларды алып берсин. Мисалы үчүн мынакей Ош Жалал Абадта кайрача Оштогу койкаларды көрүп атабыз. Адам үркө турган, адам кайра ооруп калат ошол жерде. Айтып атпаймынбы мынакей. Адамдарга эгерде негатив маалымат келе турган болсо, булардын иммунитети төмөндөп кетип, ооруну кабылуу көбөйүп кетет. Ошондуктан адамдарга мүмкүн болушунча позитив тартуулай турган болсок, адамдардын иммунитети жогору сакталып, адамдардын жанагыдай оорудан таасир алуусу кыйла азаят экен. Мисалы үчүн мен мындай кылып бир позитив айткым келет да. Мына кээде карап көрсөңүз, Жалал Абадтан келгенде ошол ооруга туура эмес диагноз коюп коюшуп, илгертен бар, доктурдун баардыгы окуган диагноз да. Анан ката коюп, Бишкекке келгенде ката коюлган болуп, анан сопсо болуп чыккан болот, операция кылыш керек экен, кокой өлүп калат экен десе, сопсо болуп калган адамдарыбыз бар да. Демек, урматтуу бир туугандар, мына ошондой эле, мына ушул изилдеп аткандар дагы ылайым эле ката чыгып калып, жөн эле грипп болуп калып, коронавирус эмес, жөн эле бир вирус болуп кала турган, тааныш вирус болуп калса, жанагы тааныш жумушчарга жакшы деп, урушарга жакшы деп, ошентип бүтүрүп коймокпуз деп мен абдан үмүт кылам. Мына ушундай позитив маанайда ойлоно турган болсок, иншалла, мен ойлойм жанагы оору өзү качып кетет деп. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustaz, sizге биринчиден чынды толук жана жакшылыктарды каалайт элек. Экинчиден, азыркы бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча карантин киргизилдиби? Анан ушуга кандай совет берет элеңиз кыргыз элибизге? Кандай өзү алып жүрүш керек, общественный жерге чыкпаш керек? Ошол карантин жанагындай атайын ушундай бир атайын өзгөчө абал деп айтылат, өзгөчө абал киргизиле турган болсо, ошол айтылган буйруктардын бардыгын кынтыксыз аткарууга милдеттүүбүз. Бүгүнкү айтылып аткан сөздүн негизги темасы да, урматтуу бир тууганым, мына ошол нерсеге багытталган. Тур десе турабыз, жанагы илгердин кыргыздын сөзү бар го, айтса көнөбүз, урса өлөбүз дегендей, ошол айтса көнүп урса өлөбүз деген сөздү катуу карманышыбыз керек болот. Бул жерде иштихат кылып, мен андай болом, мен мындай болом дегендин кереги жок. Мына италиялыктар бейбаш болуп аткандан көбү кыргыз өлүп калды, ошентип биз дагы бейбаштык көрсөтпөшүбүз керек, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан жанагы айтылган шарттарды так үйрөтүп, ал эми үйдө ата-эне балдарын окуп берип, ар бир жумуштагылар өздөрүнүн коллективин окуп берип, ошондой эле мисалы үчүн досторго окуп берип, бирибизге бирибиз ватсап аркылуу жиберип, ошол нерсени тактап билип, ошону аткарып, анан башкалардын аткаруусуна дагы себеп болуп, илгерки кызды 40 үйдө тыюу дегенде, азыр ар бирибиз ар бир адамга 40 үйдөн ошого тыюу болуп, кой антпе дегенге биз аракет кылуубуз керек болот. Бул Кудай жолундагы биздин милдетибиз, урматтуу бир тууган. Анткени жана аяттардан алдык го биз. Аллах Таалага моюн сунгула, пайгамбарга моюн сунгула, жана өзүңөрдөн чыккан башчыларга, иш ээлерине моюн сунгула деп. Моюн сунуу биздин мойнубузга милдетибиз. Ал эми моюн сунуунун тартиби кантип бизге буйрук берилген болсо, ошону так өзүндө аткаруу менен болот. Анткени бул иш бизди күнөөгө буйруган жери жок, арамга буйруган жери жок. Шариятта белгилүү болгон зарыл болгон иштерди бузууга буйруган жери жок, урматтуу бир тууганым. Кудай Таалам жакшылык оомат берсин. Кудай Таалам шерменде кылбасын. Мына ушул оор күндөрдөн дагы, каар замандан дагы, катаал замандан дагы, кыйын кезеңден дагы, тайгак жолдон, тар кечүүдөн дагы аман эсен чыгып кеткен Кудай Таалам баардыгыбызга насип кылган болсун. Амин я раббал аламин. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кудай деп, Кудайга миң мертебе шүгүр. Өзүңүз мен бир дагы суроо берсем деп, ушул суроого бир так жооп алсам деп турам да сизденчи. Эми бул суроо дагы кайрылуу дагы да. Бизде мынабы өзү негизи мен 3-4 жылдан бери көчөдө карап жүрөм, нандарыбыз мусорда калып атты эле да. Ооба. Нандарыбыз мусорда калып атты. Анан ысырап кетип өтө күчтүү болуп кетип атты. Элдерибизде мына акыбет өтө жогору болуп кетип атты. Анан мынабы бузуку сойгуканалар илгери мына 5-нойлордо болсо азыр мына шаар дарылап кетти. Мен просто жүрүп туруп корккон жерим, бир жамандын эмеси миңге, миңдики түмөнгө дейт да. Бир жаман жүргөн тоспогондун себебинен Алла Тааланын бир апаты келип, мен мурдураак сизге ушул боюнча суроо берген элем да. Ушул апаты бизге элге тийип, мына азыр бүтүндөй эл, бүтүндөй дүйнө алам жабыр тартып, мына өлүмдөн Алланын эмеси эмес, мына коронавирустан коркуп ушунчалык эмеде отурабыз да. Бул өзүбүздүн кылган кылыгыбыз, мындай бекапар жашоого кетип калгандыгыбыз, акыреттестен чыгарып дүйнө амалга кирип кеткендигибиз, кыздарыбыздын ачык-чачык жүргөнү, эркектерибиздин бул бузукулук жакка элдин көп кетип калгандыгы, кояштардын көп болгондугу, анан мына азыр акыр убакта шаарларды карасаңыз,
бир завод, фабрика эмес, мындай мээнет эмес, бүт элдердин курсагы тоюш үчүн ресторан, кафе, чайканалардын курулгандыгы, мындай кооздогондугубуз биз акыбет эмес, адеп ахлагыбыз эмес, биз өзүбүздүн жашоо үчүн кооздоп калдык да, ушунун бир Алла дагы бизге карап туруп бир ушундай нерсени берип атабы дегеним да, булчу ажеке. Боорум, туура айтасыз. Мен айтып аткан сөз мына ушул. Булардын бардыгы ошол биздин акыйкат жолго түшпөгөндүгүбүз, адилеттүү болбогондугубуз, уурлуктун, жалгандын күч алуусу, адам түндө сурдап күндүз ак ниет болуп көрүнүүсү, айткан сөзү менен кылган иши дал келбөөсү, эркек аял болсун бузукулукка, сойкулукка ооп кетүүбүз, сүткорчулукка кирип кетүүбүз, арактардын кадимгидей макталып калуусу, шарият буйруган абийирлүү кийимдер кийилбестен абийирсиз кийимге өтүп кетүүнүн бардыгынын натыйжасы мына ушул чындыгында. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Дагы бир суроомда, ажеке, дагы суроомда, мен өзүм Кадам жайдан Кызылбулактан болом. Өзүм атым Казыбек. Казыбек мырза. Бул мен мисалы айыл жерлерде көрүп атам, той топоду. Элдерди мындай көрүп атам да, негизи канча жылдан бери айылга барам, башка жерге барам. Элдин мындай эмесинде азыр туура сөз айтсаң, жинниге окшоп көрүнүп атасың көр жердечи. Анан туура эмес сөз айтсаң, ошол жагып атат да. Туура сөз айткан себеби мисалы жакыныбыз өтөт, башкабыз өтөт, эртең күнү мен дагы ошол кабырга барып жатам да, мен өзүм дагычы. Албетте. Мен дагы өлүм бар башымдачы. Ошол өлүмдү көрүп туруп да өлүмдөн сала калбастаныга биз башка жашоо менен жашап аткандыгыбыз, той топону ушунчалык бир кооздоп өткөргөндүгүбүз, салган үйлөрүбүз Нух алейхиссаламдын доорундагыдай 1000 жылдык жашай турган доордогудай үйлөрдү салгандыгыбыз, бизче мындай имараттарды кургандыгыбыз, жашоого үмүтүбүз ушундай деңгээлге жеткендигинин бул мен азыр мисалы коркуп отурам дагычы. Болду, ыйлап жибересиз. Ыйласак элдин баары жаман көрөт экен азыр. Ыйлаган жактырбай калыптыр эми. Болду, кылыңыз эми, ыйлап жибересиз. Завод жолунда дагы өтө тез элге жеткириш керек болсо, мисалы адеп ахлакты да жеткириш болуп, биз ошол тарбиялык нерседен калып кеттик негизи чындап айткандачы. Сөзүңүздү кайталап баштадыңыз, боорум. Ооба, рахмат сизге. Өчүрсөңүз болот. Анткени мындай букта бул бук жанагы Толгонайдын монологундай монолог чыгып атат. Бул жаттагандан чыккан жери жок. Бул чындыгында мен мындай күлүп атканым менен чындыгында жүрөгүм эзилип ыйлап атам. Урматтуу бир тууганым, чындыгында ошол коромжу, ысырапкерчилик, Кудайга жакпаган иштердин болуусу жеке эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй ааламда ушундай бир жамандыктын орнуп алгандыгынан жерене көтөрө албай силкинди деп айтсак туура болот, урматтуу бир тууганым. Жерене өзүн бошотуп койду. Эми бул дегенде мындай бир көркөмдүк менен айтып атабыз. Тагыраак айтканда Кудай Таалам бир силкип бардыкты үйгө тыгып, керек болсо бардыгын көргө тыгып, бардыгын заматта жок кылып коюш Кудайдын колундагы бир заматтагы иш. Анан чала сабаттар чыгып алып аны муну сүйлөбөш керек. Адамзат адамгерчиликтен кеткенде, адамзат адам кейпинен кеткенде, жана Айтматовдун кыяматы мына ушул, урматтуу бир тууганым. Кыямат сөз заман токтоп калбайт. Балким адамдын башына келген кыямат. Же болбосо Калашниковдун жанагы Чыңгызханда каар заман дегенде каар заман, анан жыйынтыгында кыямат, мына ушул кыямат болуп турат, урматтуу бир тууганым. Көчөгө чыга албасаң, бир тууган менен учураша албасаң, мисалы үчүн мечит айтпай эле кое турат, андан башка маселе, мисалы үчүн урматтуу бир тууганым, каалаганда жей албасаң, баарыны талашып ала турган болсоң, бир тууган катташа албай калсаң, чыга албай кире албай кала турган болсоң, көчөлөр эң калбаса, мына Алматынын абасы 3 эсе таза болуп кетти, урматтуу бир тууган. Абасы анткени машина жүрбөгөндөн, от жагылбагандан башка болбогон себептерден. Демек, урматтуу бир тууганым, биздин кыяматыбыз мына ушул келип турат. Ушундан аман эсен өтүшүбүз керек. Кыяматтын бардыгы Айтматов көтөргөн кыямат маселеси дагы, жеке эле өзүбүздүн жеке кыяматыбыз да, урматтуу бир тууганым, мына ошол Кудайды бизге көрсөтүп берген акыйкат жолунан, ак жолунан четтеп кеткендигибизде турат. Мунун баары жөндөн эмес. Адамзат кулагың ачкының, мындан дагы оор күн келет. Ошол күнгө барганда мындан дагы жаман болот. Бүгүн бир тууганды бир тууган көрө албай калды. Кой мага жугасын деп кол бере албай калды. Албетте колуңду барып бер деген жерибиз жок. Жок, колуң кайра мына окшогу менен тазала деп айтты да, урматтуу бир тууганым. Бирок айта турган нерсе мындай кыямат бизге эскертүү, адамзат этиет бол деген маани, урматтуу бир тууганым.